Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз адабияты сабагы 11-орус класс. Сабактын темасы Сүйүнбай Эралиевдин өмүр жолу жана Ак мөр поэмасы. Сабагыбыздын максаты акындын өмүрү чыгармачылыгы менен таанышасыңар, поэманын мазмунун билесиңер, угуу көрүү көндүмдөрүңөр өсөт, кыргыз кыздарынын мурдагы замандагы орду, эркиндиги, маданияты кандай болгонун аңдап түшүнөсүңөр. Алгач, акындын өмүр жолуна токтолмокчубуз. Сүйүнбай Эралиев кыргыз поэзиясынын тарыхында өзүнүн поэтикалык ой жүгүртүүсүнүн масштабтуулугу, тереңдиги, көркөмдүк көп катмардуулугу менен айырмаланган акын. Эл акыны 1921 Талас районунун Үчемче кыштагында туулган. Айылдык мектепте окуган. Окуткан мугалими балдарды көнүктүрүү максатында ыр сыяктантып сөздөрдү уйкаштырып жаздырууга көп көңүл бөлгөндүктөн, Сүйүнбайдын поэзияга болгон туу баса ойготууга аздыр-көптүр себепчи болгон. Ошондон улам ал Токомбаевдин, Алкул Осмоновдун ырларын ынтызарланып окуган. Адабият мугалими болсом деп тилек кылган. Бирок анын бул ой максаты ишке ашышына Гитлердик Германиянын СССРге кол салышы тоскоолдук кылып, 1942 согушка жөнөөгө мажбур болгон. Майданда жүргөндө ата-энесине ыр менен кат жазчу. 23 жашында инвалид болгон Сүйүнбай 1944 майдандан кайтып келип, райондук газетке катчы болуп иштеген. Акындын башынан көп кыйынчылык өткөнүнө карабастан, 1951 Москвадагы жогорку партиялык мектептен журналисттик бөлүмдө окуп келген. Ошол эле жылдары орус элинин залкар акыны Твардовскийдин Василий Теркин деген белгилүү поэмасын которгон. Акындын сыйлыктары: мамлекеттик жана бүткүл союздук Фадеев атындагы сыйлыктардын лауреаты, Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, эл аралык Жамбыл атындагы сыйлыгы жана ошондой эле Казакстандын Алтын көпүр эл аралык сыйлыгы, Элдердин достугу ордени, Кыргыз Республикасынын баатыры наамдары жана көптөгөн ардак грамота ордендердин ээси болгон. Акындын чыгармалары Ак мөр, Жаңыл мырза, Уяң жылдыздар, Жылдыздарга саякат, Жол, Ак жыттар поэмалары жана ошондой эле көп сандаган ырлары жана ыр жыйнактары менен белгилүү болгон. Акын 2016 95 жашында дүйнөдөн кайткан. Анда эмесе Ак мөр поэмасына токтолсок. Ак мөр поэмасынын башатында болоттун ыры, болоттун арманы, мөрдүн арманы деген тарыхый ыр түзүлгөн. Бара-бара алардын тегерегинде окуя кеңейип, поэмалык деңгээлге көтөрүлгөн. Акын 1959 Ак мөр поэмасын жазып бүтүрүп жарыялаган. Мына ушул поэма менен Сүйүнбай Эралиев өзүнүн нукура чебер акын экендигин бүткүл калайык калкка айкындай алды. Мен кыйналам кыздар көркүн жазганда, ышкым түшүп ыклас отун жаксам да, аны куду айдай күндөй деп мактап, жерден алып жеткире албайм асманга. Көңүл тойбой кейир буга кээ сулуу, ыраазы элем көп болбосо азсан да, акындыктын чабалдыгын кечирчү, ыр сыйлаган кээ бирөөгө жаксанда. Турмуш молго, далай бар сулуу, ар сулуунун өз-өзүнчө баркылуу, мөр сыны аппак ыран кара көз, кырдач мурун субагай бой чарчылуу. Ичке кашы жүрөккө урчу жебедей, саал илинип саамай жакка тартылуу. Бир жазылып бир да азыраак жыйрылат, сүйлөп жаткан сөз ыргагы аркылуу. Олжуй түшкөн суйсалыңкы басыгы, жылмаюусу окшоп өмүр азыгы, сезимге аткан чайыттай ачык жамалы, кайрыгандай качанкы өткөн жазыңы. Сөз соңунда ойлуу калат кылгырып, жебуу күткөн сулуу заттар назыбы, ак сүйүүдөн эркелигин сермелейт, анткени анда жоктур жаштык жазыгы.
деп акын мөөрдүн сулуулугун мыкты чеберчилик менен сүрөттөгөн. Поэманын негизги каармандары Жантай хан, Ак мөөр, Болот тарыхта болгон 19-кылымда жашаган реалдуу адамдар. Поэманын окуясы да таза автордук же айтуучулук кыялдануудан жаралган эмес. Анын мазмундук өзөгүндө чындык окуя жатат. Атактуу Сөңкөлдө Мөөр аттуу сулуу кыз жашаган. Мөөр Болот аттуу жыйын экөө бири-бирин сүйүп, баш кошобуз деп макулдашышат. Бирок хан Жантай Ак мөөрдүн сулуулугуна кызыгып, бийлигин пайдаланып, Ак мөөрдү аялдыкка алмак болот. Болот да ырчы жигит болгон. Ал жылкы багып, алысыраак жерде болгон. Ошентип хан Жантай Болотту алып кетип жаткан учуру. Эне туруп арбак мисал үлдүрөп, кайра кулайт алсыздыгын билдирет. Жантай буйруйт бирин кызды коштоп ал, тарткыла алга, булар менен ким жүрөт? Козголушту калган айыл чур этти, кара жер да кошоюн катып күңгүрөп. Ый муңдары боорачыбай баскансыйт, кең талаада 4 туяктар дүңгүрөп. Кой жатса ээн колотто, короого бөрү толотко, кошподуңбу кудурет, коюн дашкан болотко. Сүйүү ушул кээде отуна кактамак, кээде таштай салкындыгын сактамак. Эмнелер жок түпкүрүндө турмуштун, мезгил эмес, бирок аны тактамак. Кызды кара үмүттөнө кечкирип, өпкө кагып бүлк-бүлк этип актамак. Жип үзүлүп чууруп жаткан берметтей, ат жалына жылп деп жылуу жаш тамат. Сөңкөлдүн башы тал менен, соодагер өтөт мал менен, солкулдап ыйлап баратам, соолган Жантай чал менен. Адам эмес, аз бүлбүлдөп ат эле, көч карааны өчүп барат бат эле. Анын мында бардык берип кеткени, көздүн чели көкүрөктүн дат эле. Ботосу өлгөн боз ингендей зыркырап, кан шемирип кала берди ат эне. Анан кантет ууз жутту Ак мөөр кыз, айгүн эле алпеш деген зат эле. Кең колдун башы тал менен, кербендер өтөт мал менен. Кейип ыйлап баратам, кемшейген Жантай чал менен. Деп Ак мөөрдүн өз сүйгөнүнө жетпей, Жантай чал менен кетип бара жаткан учуру. Жыйынтыктап айтканда, Ак мөөр тарыхый жана көркөм кыялдын айкашынан жаралып, калктын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элге кеңири тарап кеткен поэма болуп саналат. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма Ак мөөр аттуу кинофильмди көргүлө. Бүгүнкү күндө кыргыз кыздарын абалы эркиндиги кандай деген темада эссе жазгыла. Сабакка көңүл бургандарыңарга чоң рахмат.